Samolyot meselesi boyunca günüge söyleşip atabız. Buna buyursa jetisinde samolyot anıktalıp 200 orunduk samolyottu 400 orunduk dep Bişkek'e uçat. Al mesele bunun 17'si maydanda o çetke turgan adamlar yazılıp konuşsa küttü. Emi onun içinde hoş uçak buyursa. 14'ünde Bişkek'e uçak. O sebepten biz yerde bundaydı. Eğer de biz sizleri kağılavatasınlar Kırgızistan'a getemişler. Ben tuğra düşmem sizlerdi. Bizden sizlerdi karmavayla halen ayın barınlar gelse Kırgızistan'a bara vergile. Atanenger menen, babalıklar menen uçurasıp barasınlar mı, gelesiniz mi, özgür çekesiniz. Bırak bugünkü günde Rusya'nın asmanı cavık. Atayın her bir uçak boyunca Rusya'nın ökmötü toktom kabul alıp bizge ruhsat verip atar. Dağı rahmat, Rusya'nın birliği bardık mesele boyunca bizi kolduk. Keçkenge hareket kılıp atar. Bana bir oğullar aladı. Oton için yakın bölükte tuğanca süreçte. Tuğanlar mınday. Hazır tek taraf çulduğatkanlar neyizgi sebep bizde adamlar jetişti. Oton için. Buna çeşim kabul aldık. Ya. En negizgi sebep pasport ulantı meselesi bu kişi jetişte yatar. Koronavirüs menen ооруп kalganlar var. Ошоға карабастан biz иштеп атабыз бүгүнкү күндө. Bir дагы элчилик Москвада иштебейт. Ошону түшүнсөңөр, бул биринчи маселе. Экинчи маселе, мына паспортты март, апрелден бери чечебиз деп чечип бердикпи? Улантабыз деп. Мына чечти. Президент Сооронбай Советти өзү киришип алып, өзү контролго алып бул маселени күнүгө көзөмөлдөйт. Биз болсо иштеп атабыз. Азыр мен айттым. Бүгүндөн баштап 8'den 8'e чейин иштейт. Дагы 4 кишини кошуп атам. Дагы окошкогачы. Анан 5 перерывы. Мына ким? Ооба. Ошону түшүнгүлө. Эртең дагы бүрсү күнү дагы bir 3-4 күн ана волна түшөт. Анан дагы бир силерден айтып коеюн. Мунун баарысы силер үчүн бекер жазалат. Ошон үчүн биз атайын ошондой кылдык да. Анан башка жана метро, тияк-бияктагы аферисттер биз жазай коелук, кичине тыйын бере койгула деген ишенбегиле. Ал атайын жанагы справка ак кагаз көрүнгөнү менен аякта эмеси, защитный эмеси бар. Мындай көрсө, уктуңар да, атайын защитный пленкасы бар. А загранпаспорт маселеси жок. Ушу бүгүн эле сразу печатты алып чыгып кетесиңер, уже эме жүрө бересиңер. ID картка справка берилет. ID картка справка берилет. Ушу эме жылдын аягына чейин 31 декабрга чейин улантылат. Анан сиздерге айтып коеюн. Күтүп жүрө бербей, эгерде баягы жылдын аягын күтүп жүрө бербей, шарттар болсо мына жолдор ачылат буюрса 20-июндан кийин. Ошондо үй жака барсаңар сөзсүз паспортты, загранпаспортты бияктан алмаштырсаңар болот. ID картаны Бишкектен алмаштырыш керек. Мыйзам ошондой. Аны биз ошол себептен урматтуу мына көбүнчөсү жаштар экенсиңер, биздин уландар, кыздар, мен сиздерге айтып коеюн, кичине сабырдуулук кылсаңар. Биз баарын аракет 17 мартта штаб түзгөндөн бери биз күнү түнү иштеп атабыз. Балдарыбыз аэропортторго, хостелдерге ушундай топтолгон кыргыздар ооруп жаткан жерлерге тамага жеткизип алып ооруп калды. Ошого карабастан биз иштеп атабыз. Анткени биз баарыбыз эл үчүн, силер үчүн, мамлекет үчүн аброюн сактап, кыргыздарды уят кылбайбыз деп жүрөбүз. Силерден дагы сураныч, силер дагы кичине сабырдуулук кылсаңар, буюрса баардыгы жакшы болот. Бул апаттан биз тартип менен, сабырдуулук менен, ынтымак менен чыгып кетебиз. Эми кимдин суроосу бар? Менде суроо бар. Паспорт на исходе 18 июнда басыла беребиз? О, басыла берет, басыла берет. Менде суроо бар да, меники 1,5 ай мурун басыла берет.